Баткен шаарынын мэри Сейти Кулубаев жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку жыйынтык көрсөткөн бүтүрүүчүлөрдү, ошондой эле кесиптик чеберчилик боюнча өткөрүлгөн сынакта 1, 2, 3 орундарды багындырган мугалимдерди куттуктады. Иш-чарага шаардагы билим берүү мекемелеринин жетекчилери, мугалимдер, жалпы республикалык тестирлөөдөн 200 балдан жогору упай алган окуучулар жана алардын ата-энелери катышты. Алгач кала башчысы сөз сүйлөп, билим берүү тармагындагы жетишкендиктерди белгилеп, мыкты окуучуларга жана алардын мугалимдерине мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалады. Урматтуу алтын сертификаттын ээлери, кымбаттуу биздин бүтүрүүчүлөр, ардактуу мугалимдер, жана кадырлуу ата-энелер, бүгүн биздин шаарыбыздагы Месси облусубузда дагы өтө сыймыктуу күндөрдүн бири болуп атат. Бүгүнкү салтанаттуу аземге катышып отурган жалпыңыздар чын жүрөктөн мына ошого ортоктош болуп атасыздар. Андыктан баарыңыздарды учурда пайдаланып ушу сыймыктуу күнүбүзгө куттуктайм. Баткен шаардык мэриясынын атынан алтын сертификаттын ээлерине 100 000 сомдон, ал эми жалпы республикалык тестирлөөдө 200 балдан жогору упай топтогон окуучуларга 5 000 сомдон акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле окуучуларды мыкты жыйынтыкка даярдаган мугалимдерге да ыраазычылык билдирилип, баалуу белектер ыйгарылды. Жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку 239 упай алганым үчүн бүгүн Баткен шаарынын мэриясы, мэрия жетекчилиги бизди чакырып, салтанаттуу азем өткөрүп, бизди жогорку упай ээлерине сыйлашты, баалуу белектерин беришти. Аларга терең ыраазычылык билдирем. Дагы да мындан ары жооптуу иштерине ийгиликтерди каалайм. Сабира Бисаматова, Нурбей Лашур кызы, жаңылыктар.